12 декабрь Кыргызстанда адабият күнү катары белгиленип келет. Анын себеби дал ушул күнү улуу жазуучубуз Чыңгыз Айтматов жарык дүйнөгө келген. Айтматов өзүнүн чыгармаларында бир эле улуттун эмес, же элдин эмес, бүтүндөй адамзатка тиешелүү оорчундуу көйгөйлөрдү чагылдыра алган. Бүтүндөй планета Чыңгызды таанып, анын артынан Кыргызды тааныган деп да эл арасында айтылып келет. Ушул күндө да жазуучунун өмүр таржымалын чыгармаларын азыркы муун окуп үйрөнүп келет. Чыгармалары кыргыз элинде өлбөс, өчпөс из калтырды. Анын экинчи жашоосу башталды. Анын ар бир чыгармасы адамга ушунчалык таалим тарбия берген жактары көп. Мисалыга ушул эле Саманчынын жолу поэмасында ушул Толгонайдын образы, ошол эле Жамилада француз жазуучусу Луи Арагон сүйүү жөнүндөгү дүйнөдөгү эң сонун баян деп атаган. Алп жазуучу тууралуу акындар арасында жазылган ыр саптары да жок эмес. Чыңгыз күн бүт ааламга нурун чачкан, каармандар атабынан сергип жаткан, ал тургай кыргызымдын ысык көлү мелмилдеп күн нуруна чалкып жаткан. Алп таланттуу экөө болсо дүйнөдө, анда Чыңгыз ал экөөнүн бир өзү. Алп таланттуу бирөө болсо дүйнөдө, анда Чыңгыз жалгыз гана бир өзү. Кыргыз эли Айтматов дегенде адабиятты, адабият дегенде Айтматовду элестетет. Улуттук адабияттын өсүп өнүшү, жайылышы, адамдар арасында сөз байлыктын кеңейишин шарттайт десек туура болот. Кыргыз эл жазуучуларынын калемине таандык ар бир чыгарманын өзгөчө тарбиялык мааниси зор. 12 декабрь дагы бир кыргыз акын жазуучусу, кыргыз адабиятына чыйыр жол салган Алыкул Осмоновдун дүйнө салган күнү. Алыкул Осмонов негизи ал көп жашабады. 35 жашында дүйнөдөн кайтты. Бирок ал ушунчалык аз жашоосу болсо дагы, анын азыркы учурдагы орду өтө чоң десем болот. Себеби ал дүйнөгө кыргызды таанытты десем болот. Себеби ал деген дүйнөгө белгилүү болгон Шекспирдин, Лев Толстойдун, Пушкиндин чыгармаларын кыргызчага которду. Котормо жаатында да иштеп, ал кыргызды дүйнөгө таанытты. Замандын техника жана маалыматтык технологияларынын өнүгүшү менен адабиятка кызыгып китеп окуган жаштардын катары азайып келет. Керектүү маалыматтарды интернет булактарынан гана издеп, китепканада көп жылдан бери баракталбай калган китептер бар. Мугалимдердин айтымында жаштардын китепке болгон мамилеси акырындан өзгөрө баштоодо. Бир адамдан бир китеп деген сыяктуу соц тармактардагы акциялардын жүрүшү таасир берип атат болуш керек. Андан сырткары жаштар өздөрү түшүнүп жетип атат, түшүнүштү. Ошол китептен алган билим жугумдуу, таасирдүү болорун түшүнүшүп, азыркы бара-бара жаштардын китепке болгон мамилеси, китеп окууга болгон мамилеси оң жолго, жакшы жолго түшүп баратат деп ойлойм. Адабияттын өнүгүшү маданияттуу коомдун калыптанышына себеп болот. Андыктан ар бирибизде адабиятка, китепке болгон мамиле жакшы жагына өзгөрсө, бул руханий жетишкендиктин бир белгиси.